урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтерге кайрылгым келет да, мен ушу а кишилерге ушу биздин акыбалыбыз миллиондогон кыргызстандыктардын акыбалы жетпей атат деп түшүнөм да. Себеби мен бүгүн соттон чыккандан кийин түшүнбөй калдым. Миллион деген киши токен алган. Миллион деген киши пайдасын көрүп келатканбыз. Биржада өсүп келаткан. Анан муну балдарды камап койгондон кийин эле түшүп кетти. Миллион деген киши акчасын жоготуп отуруп калдык. Миллион деген киши Кыргызстан ичинен эле миллион адам алды. Миллиондон киши алды. Кыргызстан ичинен Кыргызстандын ичинен кишилер миллион киши токен алды. Мен бул балдарга ишенген себебим, балдар тимеле бир да жолу айткан жок. Байларга тараткыла деп. Бирден токен тараткыла деп бирди го балдар. Бирден бекер бирден токен алып калсын. Келечеги кең бул токендин деп. Анан эми ошо алган кишилер азыр мына күйүп атабыз да. Биздин алган баадан ылдый түшүп кетти азыр. Убагында келген $3 чейин чыккан. Анда биз өткөрүп жиберсек, биз пайда эле көрмөкпүз. Эч кандай бу жерде аферистик же болбосо эметелдиген жок. Анан мен эми ушу бийликтен суранарында миллион деген эл күтүп отурат азыр. Эгер элди ойлосоңуздар, элдин келечегине ушу миллион деген азыр ичине сыздап отурган кишилерди колдойм деп койсоңуздар, балдарды эмеден чыгарсаңар, эмеден сурактан бошотсоңор, балдар азыр дүйнөлүк деңгээлде мунун баары билип туруп, ошон үчүн түшүп кетти токен. Токендин баасы көтөрүлөт эле дагы, блокчейн иштетип, биздин акчабызды кайта ала элек да.